Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы, урматтуу ушул биздин кыргыз мамлекетине кайдыгер карабаган жарандар. Мен бүгүнкү кайрылымдо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке жана анын достору Камчыбек Кыдыршаевич сизге, Курманбек Зулушев сизге жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сизге болмокчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылып аткан себебим эң биринчиден мамлекетти талкалагысы келген адам билим берүү тармагына көңүл бурбай койсо эле жана аны маңкурттукка жеткиргенде гана мамлекет өзүнөн өзү эле талкаланат. Бүгүнкү күндө сиз креслого келгенден бери ажоолукка эл колдоп көтөргөндөн бери билим берүү тармагына сиз көңүл бурган жоксуз. Буну тикелей эле айтып коеюн. Ошол жерден айтып койчу нерсе билим берүү тармагында сиздин акыркы күндөрдө чыгарып аткан указдарыңыз туура жемкорлор менен күрөшүүгө туура салым кошуп атат. Бирок ошол сиз чыгарган буйруктарды кийинки министрликтер кандай аткарып жатат деген контроль жок болуп жатат. Акыркы жолу эле муниципалдык кызматкерлер жөнүндөгү жана ошонун ичинде эле стат катчылар институтун жоюу боюнча маселени көтөрүп жана указга кол койгонсуз. Бирок стат катчылар институтун жойгон күндө дагы бүгүнкү күндө билим берүү тармагында билим берүү министрлигинин стат катчысы Калыш Шадыканов өзүнүн ордунда эле отурат. Институт жоюлган күндө да кабинетин өткүзүп берген жок. Жана машинаны өз билгениндей, мамлекеттик машинанын унаасын өз билгениндей пайдаланып, ошол эле айдоочусу менен айдап, бардык жерде эч кандай буйругу жок, эч ким экендигине карабастан бардык жерде буйрук коюуга, кол коюуга жана чогулуштарга катышып, министр сиздин абаңыз өзү, сизди ишенген адамыңыз бардык жерлерге алып барып туруп, аны биринчи орун басар деп тааныштырып атат. Демек, сиздин абаңыз сиздин өзүңүздү аңга түртүп атат. Сиздин ишенген адамыңыз ушундай ишке барып атса, дагы кимге ишенесиз? Мына билим берүү министрлигине өзүңүздүн аяшыңызды дап келдиңиз эле, Айгүл айым. Ал болсо окуу жайларды захват кылып, өз менчигиме өткүзүп алам. Керек болсо ажообуз Садыр Нуркожоевичке бир звоногум эле чечип коет деп мактаныш иретинде бардык жерге ырдап чыкты. Бүгүнкү күндө абаңыз Купешев болот болсо бардык жерлерде ой мен өзүм чечип коем, ал киши менен жакшымын деп коюп, өз билгенинде билим берүү министрлигиндеги баш аламандыкты орноштуруп атат. Эмне үчүн президент ажообуз кол койгондон кийин, стат катчылар институту жоюлгандан кийин стат катчы бүгүнкү күнгө чейин кабинетин өткөрбөй жатат? Эмне үчүн мамлекеттик машинаны тапшырбай жатат? Эмне үчүн али боло элек мына кече күнү эле гана указга кол койдуңуз, бардык министрликтеги зам орун басарлар кыскартылсын деген десе карабай, мына биринчи орун басар боломун деп келечекке том бучуп жең ичинен ошол иштерди жасап жатат. Ошондой эле министрлер кабинетинен, бул жерде мен Акылбек Жапаровду күнөөлөбөйм, именно Акылбек Жапаровдун кол астында иштеген Кожошов Арзыбек мырза крышовать этип атат. Керек болсо кече күнү эле Шадыканов, Калыш Шадыканов жана ошол жердеги Камчыбек мырза сиздин айылдашыңыз Төөлөс Абылкасымов, Камчыбек Кыдыршаевич менин айылдашым, менин ошон үчүн мен советник болгонмун деп туруп, мына бүгүнкү күндө кесиптик билим берүү тармагындагы бөлүм жетекчисин мыйзам бузуу менен өз билгениндей орун алмаштырууларды жасап жатат. Силер урматтуу Садыр Нуркожоевич, силер билим берүү министрлигинде болуп жаткан окуяларга көңүл бурасыңарбы, бурбайсыңарбы? Качан билим берүү тармагы бекер болот? Качанга чейин ушу билим берүү тармагындагы мугалимдер директорлордун сөзүн угуп, мыйзамсыз ата эненин чөнтөгүнө кол салууну токтотконго чара көрөсүңөр? Тиешелүү жоолорду, тиешелүү чараларды бүттүн көрсөтүп берип жатсак дагы фактылар менен силер эч кандай чара көрбөй кайдыгерлигиңерди көрсөтүп атсыңар. Бүгүнкү күндө эч кандай билими, тиешеси туура келбеген Калыш Шадыкановду ошол жерде стат катчы болуп, курулушчуну отурса эми бүгүнкү биринчи орун басар боло элек нерсени болот деп туруп биринчи орун басарлыкка милдеттерин тапшырмасын берип аткан Болот Купешевска да эч кандай чара көрбөй жатасыңар. Садыр Нуркожоевич, абаңызга айтып коюңуз, аңга түртөт сизди. Андыктан Болот билим берүү министрлиги Болот Купешевди дагы жана Шадыкановду тез арадан жумуштан алгыла. Бизге билим берүү тармагында мындай кадрлардын, башаламан кадрлардын кереги жок. Билим берүү тармагы толук кандуу реформага муктаж.
Андыктан реформа жасай турган сабаттуу, креативдүү жаштарды алып келгиле. Кайдагы бир курулушчуларды алып келип туруп, ана ошол жерде жемкорлук иштерин улантууга жол бербестен, мына Шадыкановдун иш чарасы боюнча канча деген арыздар жазылып атат. Кече күнү эле Талас областындагы билим берүү башкармасында Чыңгоргондо учетто турган адамды эптеп 1 миллион бир жылкы алып туруп, ошон үчүн ал ошол жерге неме кызматка коюп атат, өздөрүнүн оозун жабыш үчүн, ал жеп ичкендерин билгизбеш үчүн, акташ үчүн мына Шадыкановдун кылып аткан иши ушундай болуп атат. Эмне үчүн билим берүү тармагына көңүл бурбайсыңар? Качан көңүл бурасыңар? Түз эфир кетти. Я, Видео кетти, түз эфир кетти. прямой эфир. Эмне үчүн биздин мамлекетте Роза Отунбаева 170 миң сом пенсия алыш керек? Когда как остальной карапайым калк 1,5 миң сомдон 2 миң, 3 миң, 5 миң, 6 миңге чейин аран алышат пенсияны. Роза Отунбаева эле дейсиңерби? Ошол эле Сокия 100 миң сом алат пенсия. Чолпон Байеков алат где-то 80 миң сом пенсия. Андан тышкары бумажный кабинетный генералдар бар. Окопто жатпаган, октары жыттабаган. Өмүр бою кабинетте отурган генералдар бар. Ошолар алышат 60 миң, 50 миң, 70 миңден пенсия алышат. Карапайым калп болсо аш кетсе 6 миң, жыргадым деген 10 миң сом пенсия алышат. Эмне үчүн дейсиңерби? Эмне себептерин угуп тургула? Биздеги конституция, жана конституциялар ошого чейинки эзелтен бери эле Рим укугу жана Герман укугунун негизинде түзүлүп келген. Демек европалык конституциялар. Возражать этип чыгарсыңар. Германияда эле, Италияда эле жакшы жашап атышпайбы деп. Жакшы жашаган менен булар дүйнөлүк империялар болушкан илгери. Азия, Африка бай мамлекеттерин талаптанып, өрттөп, байлыктарын ташып кетип турушкан өздөрүнүн мекенине. Ошо менен казнаны түтүп алышкан. Булардын миллиарддаган тонна алтын запас корлору болушу мүмкүн. Ошон үчүн булар бай жашашат. Андан тышкары дүйнөлүк корпорациялар ачып коюшкан, завод фабрикаларды иштетип атышат. Значит, башчылар акылдуу болгон. Элин камын көргөн. А биздин суровый реальности, действительности кыргызский. Башчыларыбыз адилетсиз болуп турганда, жемкор, ачкөз, тойбоз, топор болуп турганда, булар өздөрүн гана ойлойт. Өздөрүнүн ашканы обидно, ушул обидно. Жок дегенде бир завод фабрика салып коеюн дешпейт. Сразу загран кайдап жөнөшөт ошо калган акчаларды, активтерди. Мисалы, Балкыбеков деген болгон. Сапарбек Балкыбеков деген. Ол тиги керек болсо остров сатып алган. Ирландия жактан, Англия жактан. Мына айткандары. Андан тышкары президенттерибиз чет өлкөгө көптөгөн акчаларды, активтерди чыгарып кетип, ошол жактан завод фабрикалар ачышкан. Араңарда жүргөн Бабанов деле Кыргызстандан ачкысы келбейт. Россия калып барып завод ачты. Булардын ою эптеп эле Кыргызстанды тоноп кетүү, чет өлкөдө барып жырга бактылуу жашоо. Ошондуктан карапайым кыргызстандыктардын эч качан пенсиясы айлыгы көтөрүлбөйт. Рим укугу жана Герман укугу ушуну эсиңерге түшүп койгула. А силер түшүнбөй эле о деп дуулдап атасыңар. Мына былтыр жаңы конституция кабыл алды. Тим эле жыргап жашап кетебиз. Былтыркы жаңы конституция кабыл алынды, бирок кеңинен көп эле ошол кайра эле Рим укугу жана Герман укугунун негизинде түзүлүп калды. Мисалы партияларды жоюп жибериш керек болчу. Мен ушуну жоюп жиберет го деп ойлодум эле, эсиңерде былтыр конституциялык совещание иштеп атканда. Ушуну үмүттөндүм эле жоюп жиберет болуш керек деп. К сожалению, жоюп жиберген жок. Өзүм барып аралашайын дедим эле, мен колония поселения болуп калдым. Аралаша алган жокмун. Анан баягы эле конституциялык кеңешме баягы эле бардыгына макул башын ийкеп отурчу пенделер келип алды дагы, баарына макул болуп эле чала учук эптеп бир конституция түзүп алып чыгышты. Анысынын жемишин болсо эми көрүп атасыңар. Кайра эле дүпүрөгөн партиялар келди, эски партиялар келди. Ал эми айтышат экен, сындадың альтернатива сунушта, карама каршы пикириңди сунушта деп. Менин карама каршы пикирим болсо ошол толук болбосо дагы
ислам шариаттан негизинен жакшы жактарын алыш керек болчу. Бардығын толық дей албайм, бардығын толық бізге киргизбейт, киргизишпейт. Биз киргизели десек дагы үч тараптан аңдып турган дүйнөлүк империалисттер киргиздирбейт бизге. Жок дегенде основаларын, негиздерин алыш керек болчу. Бизге бир шанс келген, чоң шанс келген. Ошол шанс колдон чыгып кетти. Мисалы, социалдык адилеттүүлүк болмок хотя бы. Ошо исламдын жакшы жактарын алганда. Башыңда бирдей пенсия алмак, карапайыңда бирдей пенсия алмак. Эми болсо болору болду. Адилеттүүлүк тебеленди. Пенсияңар ошол, айлыңар аз. Дуулдап кол чаап, мына мисалы Конституциялык кеңешмеде отурган мыкты юрист жашпалар келди дейсиңер. Мыкты юрист жашпалдар ошол арамызда калтар куу түркүлөр келишти депутат болуп. Андыктан дагы бир топко бул конституция 5-10 жылга иштейби, ошо назарын тартып жашай берсем, эмне кылды дейсиңер эми башка. Мени болсо негедир ушул кайсы конституция болбосун, кайсы бийлик болбосун, мыйзамдар мага гана каршы толук иштейт. Мисалы, Атамбаевдин ордуна камалып кесилип келди, зек болуп калды деген, ошол эле баары шайлоого катышты. Жапаров Садыр, Текебаев, Бектур Асанов, Ахматбек Келдибеков, Исмаил Саков, Кубанычбек Кадыров баары катышты шайлоого. Мага болсо сурооң бүткөн, тазасың, баары жакшы, бирок 3 жыл мамлекеттик кызматка катыша албайсың деген статьяны илип койшкан илгери эле. Ошол 7 жылдык срок менен чогуу илип койшкан. Получается, булар мени 10 жылга заглушили, чыкпай турду. Демек булар абдан менен коркушат. Булар менен акыл көрөңгөмөн, патриоттугуман коркушат. Ошондуктан менен чочулашат, чыгарышпай шайлоого. Анткени мен келсем Кыргызстанга адилеттүүлүк, жыргалдаш оонап келем. Кандайдыр бийлик бутагына туруп калсам, мен булар үчүн ар дайым ыңгайсызмын. Кайсы бийлик болсун үчүн ыңгайсызмын мен. Ошол үчүн шайлоого катыша алган жокмун. Да 2 жылым бар булардын ошо илип койгон суроогу. Шайлоого катыша албайсың, Мамырзатовго бара албайсың дегени. Анан дагы бир маселе. Мисалы, өссүн байлыктар деле туруп, ушунча жер байлыктары туруп, алтын көмүрлөрүбүз көп туруп, вольфрам, күмүш, никель болгон дүйнө жер жүзүндөгү байлыктар бизде туруп, эмне үчүн байый албайсыз деп атасыңар. Опять эле ошол право. Култтөрдү алымыш этти мамлекетке. Анын жүзүн али көрө элекпиз. Ал эми кара кечеде точно римское право действует. Бир эксплуататор элип алган, 1, 2, 3, 4, 5, то есть менчикчилер, менчик фирмалар. Мына ошол жакта действует. Рим укугу жана Герман укугу действует. Ал эми шарият болгондо давно бул кендер баары мамлекетке өтмөк. Айлыктар да чоң болмок, пенсиялар да чоң болмок. Ошол бирок кечеги Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун абактан чыгышы коомчулукта көп талкууларды жаратты. Көпчүлүгү терс пикирин айтса, көпчүлүгү оң пикирин айтат. Ар бир инсан жамандык көрбөсүн. Бирок 5 октябрдагы тополоң эч жүздөн чыгып кетти окшойт. Ошол тополоңду ким кылганга себепкер болду? Ким инсандарды жетелеп келип ушуну шайлатасың деп шайлатып атты? Ким 100%-дык шайлоо округдарынан добуштарды алды? Ошол эле биримдикти Асылбек Шарипович жетектеп барбады беле? Мекеним Кыргызстан партиялары
Биз унутуп калдыкпы? Болуптур. Бул Акылбек Жапаров менен куда болот экен. Аны чыгардыңар. Анда эмнеге камадыңар? Ким күнөөлүү? Ким жооп берет? Же Тилекмат менен Жеңиш Молдохматов жооп береби? Курсан Дасанов жооп береби? Равшан Жээнбеков жооп береби? Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, бул сиздердин түздөн түз элди алдоо. Түздөн түз. Же соодалаштыңыздар. Міне ошол Тилекматтын акчасы жетпей атабы? Жеңиш Молдохматовдун, Курсан Дасановдун, Равшан Жээнбековдун акчалары жетпей атабы? Болбосо биз эл чогултуп берели. Уставкаңарды айтып койгула. Мынанча миңден алып атабыз. Мынанча акчадан алып атабыз деп койгула. Мен аларга эч кандай каршылыгым жок. Төрөбаев Зулпукаровду кандай адам инсан экенин деле коомчулукта жакшы билбейм. Бир билгеним ишек бизнеси бар эле. Анан көпчүлүккө кандай жакшылык кылды, эмне иш кылды, эмне мыйзамдар жазды, аны толук билбейм. Толук жазган деле мыйзамдары жок да. Асылбек Шарипович болсо бүтүндөй элдерди бөлбөдү. Өзүнө каршы пикир айткандай туура эмес кылып атасың дегендердин бардыгынан артынан 5тен 10дон адамды сайбады беле. Унутуп калдыңарбы? Мен даана билем. Кандай шайлоо өткөнүн көзүм менен көргөнмүн. Ал бир туган агасын элге жаман көргөзүп кугунтуктап салбады беле. Силерди оңой эле кугунтуктап салат. Мындайча айтканда капканга түшүп атасыңар да. Ошого кандай акылыңар жетпей атат, мен эч түшүнбөйм. Жаныңарда кимдер отурат? Мен абдан жакшы билем ошол 4-октябрдагы шайлоо кандай ыплас жол менен өткөнүн. Бирок бардыгыңардын эсиңерден чыкпаса керек. Адилеттүү болууңуздарга чакырам да. Эгерде ошондой ставка коюп, мынанча миңден акча берип атат экен, ошондой эле Бабановду чыгардыңар, камагандардын бардыгы чыкты. Тилекмат менен Жеңиш Молдохматовду чыгаргыла, Курсан Дасановду чыгаргыла. Равшан Жээнбековду чыгаргыла. Абактагылардын бардыгын чыгаргыла, эч кимди калтырбай. Эч кандай күнөөсү жок адамдар отурат, толтура. Ошолорду чыгаргыла. Эл ыраазы болот. Бардыгын чыгарып атат. Бардыгына бирдей мамиле кылып атат. Мен алардын чыкканына, отурганына эч кандай каршы эмесмин. Анда ким коррупционер? Коррупционер жок, бардыгы эле аппапак экен да. Кеше мына декларациясын толтуруп атышат. Бардыгы. Бечаралар абдан бооруморду да. Ушулар квартирада жашап, квартплата төлөп кыйналышыптыр. Анда мамлекеттин акчасын ким жеп атат? Бир жасаган ишти акыл менен кылыш керек да. Коомчулук абдан көрүп баа берип атат азыр. Убактылуу эле жүргүзгөн саясат экен, элди алдоо экенин бардыгы билип калды. 100% дебейин,
80% түшүнүп калышты адамдар. Ошол 4-5 октябрда болгон окуялар максатына жеткен жок. Биз дагы алдандык, дагы уттурдук экенин билип калышты. Абдан билип атышат. Андан сырткары ошондон берки келе жаткан кымбатчылык элди абдан кыйнады. Мен бардыгына ийгилик каалайм. Асылбек Жээнбековго дагы, Төрөбай Зулпукаровго дагы. Бирок анда эмнеге камадыңар дагы, эмнеге чыгардыңар? Коомчулукка жооп бериңиздер. Сиздердин түздөн түз милдетиңиздер. Азыр ар бир инсанга жооп берүү. Ар бир элдин өтүлүн алабыз, жоопкерчиликти алабыз деп келгенсиздер. УКМК камады, а депутаттар чыгарды дейт. Анда ким УКМК? Мен билбейм кимдин ой пикири кандай. Көпчүлүгүң сөгүп аткандарсың, көпчүлүгүң башка кылып аткандарсың. Бирок ойду ачык так айтып коюшубуз зарыл. Эгерде алар чыгабы, анда башкаларын да чыгарыш керек. Бардыгын чыгарыш керек. Акчалары жетпей атат десе ачык айткыла. Ел акча топтоп бат эле чыгарып коет. Тилекмат менен Жеңиш Молдохматовду, ошол эле Курсант Асановду. Абакта жаткандардын бардыгын чыгаргыла дагы жаңыдан жашоо баштагыла анда. Ошондо бардыгына бирдей болот. Бардыгын чыгарды дейт. Мүмкүн рахматын айтат, мүмкүн налатын айтат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.